Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Бүгүн силер менен жат жазуу ишин жүргүзөбүз. Беттерибизге бүгүнкү датаны жана теманы жазабыз. Жат жазуунун темасы Михаил Шолохов. Жат жазуунун эрежелери. Текст абзац менен баштайбыз. Энчүлаттарды баштамга менен жазабыз. Тыныш белгилерди жана сөздөрдү туура жазууга аракет кылабыз. Мен адегенде текст менен тааныштырам. Текстти кунт коюп угабыз. Андан кийин жазуу ишине киришебиз. Сүйлөмдү 3 жолу кайталайм. Баштадыкпы? Михаил Шолохов. Журт арасынан улуу сүрөткердин суурулуп чыгышы оңой олтоң иш эмес. Ал эл ичинде көз жарып, анын кайгы кубанычынан, ары айкөл, ары татаал ой чабыттарынан, тарыхынан азыктанат. Сүрөткерди доор жаратат. Ал эми сүрөткер кезегинде өз доорунун идеялары менен таламдарын чагылтат. Анан адамдын өзүн өзү курчап турган дүйнөнү таанып билүүдөгү машакаттуу, бүтпөс көрүнүшүндө күчкө толот. Мурда кийин өткөн алыптардын артынан жүрөктү толкутуп, көңүлдү чалкытып, жашоонун өңүн өчүрбөй, сырын көчүрбөй сүрөттөп берүү максатында адамдын жөп жөнөкөй жорукторунан тартып, 60 түрдүү ааламды экчип турган акылына дээре чыгармачылыгына сиңирип алат. Сервантес, Гете, Пушкин, Толстой, Томас Манн жана башкалар дүйнөлүк адабиятка ушинтип келишкен. 20-кылымдын шарында Россияда Октябрь революциясынан селкинип, кайра жаралган дүйнөлүк адабиятка залкар жазуучу Михаил Шолохов ушинтип келген. Устат дегенибиз өзүнүн иши аркылуу ак-караны айырмалап тааныткан адам. Шолоховдун улуулугу менен көсөмдүгү башкаларга устат боло алгандыгында жатат. Михаил Шолоховдун китебин окуп жатканда, мен анын барагындагы ар бир сөздү колума алып кармалап көргүм келет. Аларда кандай сыйкырдуу күч жашырынып жатты болду экен. Эмне үчүн Шолоховдун саптарында турмуш күрөө тамырда жүгүргөн кан сыяктуу кагып турат? Буга жооп бериш кыйын. Сүрөткердин таланты дегенибиз ушулар балким. Түбөлүк жашоонун сыры ушунда. Текст 180 сөздөн турат балдар. Жазуу ишине киришебиз. Абзацтан баштайбыз. Журт арасынан улуу сүрөткердин суурулуп чыгышы оңой олтоң иш эмес. Журт арасынан улуу сүрөткердин суурулуп чыгышы оңой олтоң иш эмес. Оңой олтоң ортосунда тире бар кош сөздөр. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөмдөн баштайбыз. Ал эл ичинде көз жарып, анын кайгы кубанычынан, ары айкөл, ары татаал ой чабыттарынан, тарыхынан азыктанат. Ал эл өз ичинде көз жарып, анын кайгы кубанычынан, ары айкөл, ары татаал ой чабыттарынан, тарыхынан азыктанат. Сүйлөмдө 4 үтүр тыныш белгиси бар. Туура жерге койгула балдар. Жаңы сүйлөм. Сүрөткерди доор жаратат. Ал эми сүрөткер кезегинде өз доорунун идеялары менен таламдарын чагылтат. Сүрөткерди доор жаратат. Ал эми сүрөткер кезегинде өз доорунун идеялары менен таламдарын чагылтат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм баштайбыз. Анан адамдын өзүн өзү курчап турган дүйнөнү таанып билүүдөгү машакаттуу, бүтпөс көрүнүшүндө күчкө толот. Анан адамдын өзүн өзү курчап турган дүйнөнү таанып билүүдөгү машакаттуу, бүтпөс көрүнүшүндө күчкө толот. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм баштайбыз. Мурда кийин өткөн алыптардын артынан жүрөктү толкутуп, көңүлдү чалкытып, жашоонун өңүн өчүрбөй,
Сырын көчүрбөй сүрөттөп берүү максатында адамдын жөп-жөнөкөй жоруктарынан тартып, 60 түрдүү ааламды экчеп турган акылына дейре чыгармачылыгына сиңирип алат. Мурда кийин өткөн алыптардын артынан жүрөктү толкутуп, көңүлдү чалкытып, жашоонун өңүн өчүрбөй, сырын көчүрбөй сүрөттөп берүү максатында адамдын жөп-жөнөкөй жоруктарынан тартып, 60 түрдүү ааламды экчеп турган акылына дейре чыгармачылыгына сиңирип алат. Мурда кийин өткөн алыптардын артынан жүрөктү толкутуп, көңүлдү чалкытып, жашоонун өңүн өчүрбөй, сырын көчүрбөй сүрөттөп берүү максатында адамдын жөп-жөнөкөй жоруктарынан тартып, 60 түрдүү ааламды экчеп турган акылына дейре чыгармачылыгына сиңирип алат. Балдар, сүйлөмдө 4 үтүр тыныш белгиси бар. Туура жерлерге койгула. Жаңы сүйлөм баштайбыз. Сервантес, Гете, Пушкин, Толстой, Томас Манн жана башкалар дүйнөлүк адабиятка ушинтип келишкен. Сервантес, Гете, Пушкин, Толстой, Томас Манн жана башкалар дүйнөлүк адабиятка ушинтип келишкен. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөмдөн баштайбыз. 20-кылымдын шарында Россиядагы Октябрь революциясынан силкинип, кайра жаралган дүйнөлүк адабиятка залкар жазуучу Михаил Шолохов ушинтип келген. 20-кылымдын шарында Россиядагы Октябрь революциясынан силкинип, кайра жаралган дүйнөлүк адабиятка залкар жазуучу Михаил Шолохов ушинтип келген. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм баштайбыз. Устат дегенибиз өзүнүн иши аркылуу ак-караны айырмалап тааныткан адам. Устат дегенибиз өзүнүн иши аркылуу ак-караны айырмалап тааныткан адам. Устат дегенибиз өзүнүн иши аркылуу ак-караны айырмалап тааныткан адам. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм баштайбыз. Шолоховдун улуулугу менен көсөмдүгү башкаларга устат боло алгандыгында жатат. Шолоховдун улуулугу менен көсөмдүгү башкаларга устат боло алгандыгында жатат. Жаңы абзацтан баштайбыз, балдар. Михаил Шолоховдун китебин окуп жатканда, мен анын барагындагы ар бир сөздү колума алып кармалап көргүм келет. Аларда кандай сыйкырдуу күч жашынып жатты болду экен. Михаил Шолоховдун китебин окуп жатканда, мен анын барагында ар бир сөздү колума алып кармалап көргүм келет. Кош чекит көргүм келет дегенден кийин, аларда кандай сыйкырдуу күч жашынып жатты болду экен. Суроо белгиси. Шолоховдун китебин окуп жатканда, мен анын барагындагы ар бир сөздү колума алып кармалап көргүм келет. Аларда кандай сыйкырдуу күч жашынып жатты болду экен. Жаңы сүйлөм баштайбыз. Эмне үчүн Шолоховдун саптарында турмуш күрөө тамырда жүгүргөн кан сыяктуу кагып турат? Эмне үчүн Шолоховдун саптарында турмуш күрөө тамырда жүгүргөн кан сыяктуу кагып турат? Жаңы сүйлөм. Буга жооп бериш кыйын. Буга жооп бериш кыйын. Сүрөткердин таланты дегенибиз ушулар, балким. Сүрөткердин таланты дегенибиз сызыкча, ушулар, балким. Жаңы сүйлөм. Түбөлүк жашоонун сыры да ушунда. Түбөлүк жашоонун сыры да ушунда.